Биз азыр Аманбаев айылындагы чарбада турабыз. Бул чарбанын өзгөчөлүгү 300гө жакын арашан койлору багылат. Фермердин айтымында санга эмес сапатка басым жасагандыктан быйылкы жылы $20,000 атайын кочкорда сатып алган. Негизи эми өзүбүздү билгенден баштап эле мал кармап келебиз. Баягы Кыргызда ата-бабабыздан бери келаткан 4 түлүк мал бар да. Анан сандан сапатка өткөнүбүзгө өзүм жеке чарба болуп ушу сандан сапатка өткөнүбүзгө 2017 жылдан бери. Ошондо быйыл 2026 9 жылдык. Булар мурунку кадимки эле буга чейинки эле кыргыз койлорундай эле жейт болгондо, булар эми көлөмү чоң болгондон кийин курсагы да чоң дегендей көбүрөөк жейт да болгондо. Кээ бирлер айтып атпайбы, арашан бул колдо эле кармалат. Анан тоого чыкпайт. Буну өз алдынча кой бере берсең, жанын бага албайт депчи. Мисалы, мен
өзүңүздөр көрүп тургандай жыл бою жайытта болот да. Эми буюрса март айынан баштап тууп баштайт. Ошондо тууп бүткөнчө эле бир 2 айдай уш сарайта керекте болот жем чөптү. Анан кайра эле көк чыгар менен эле көккө чыгат, анан тоого чыгат. Ушундай. Анан арашан эгер арашан баштайм дегендер болсо, бул колго кармабай деле мына тирүү мисал десем болот да. Алып тоого кошуп, үшүнтүп кадимки эле малдардай кылып карай берсеңиздер болот. Алгачкы арашанда ал убакта арашан деле боло элек болчу. Болгондо бул өзүбүздүн айылда мен бир 4-5 кишиден алгам. Түптөгөм да 4-5 кишиден алып, алардын баардыгы буга чейин СССР таркагандан кийин эле бир 20 жылдык селекциясы бар чарбакерлерден алгам. Ошолордон картан койлорун алып, чамам жетишинче алып аткам. Ошолордон түптөгөм. Мисалы баштаганда эле могу кошуна сарайда Секен аке рахмат деген киши болгон. Бул арашанга мисалы койдун, кыргыз коюнун арашан породасы болбодубу? Ошого салымы зор деп ойлойм да. Мына ушул кишиден алып түптөгөм. Мисалы азыр плем карточка деп атпайыкпы? Документи да. Азыр мен ошону 1 минут могу жерден көрсөтө кетсем, алда плем карточка болот. Денесине чип базылат. Ал мурун денесинде болчу, анан кийинчерээк азыр кулагында болду. Денесинде бар да. Мисалы ошол чип базылат. Анан плем карточкага ал койдун параметрлери ченелет. Ал үчүн атайын адистер дайындалган, окутулган, ошондой банитерлор деп коет. Ошолор ошентип келип ченешет. Анан анын ичинде 2-нчи класс болот, 1-нчи класс болот, анан элитасы болот, анан супер элитасы болот. Сизге кайсынысына кирет? Эми бул кой аксагы менен жүстейт эмеспи? Бардыгы бар ал жерде. 2-нчи классы да бар, 1-нчи классы да бар, элитасы да жок эмес дегендей. Бул арашан породасынын башка породаларга караганда өзгөчөлүгү, мисалы мындай өзүңүздөр карап тургандай, биринчи эле бою чоң, салмагы да чоң, анан сындуу дагы келет да. Анан кулагы дагы. Эми мисалы башка деле породалар бар, кулагы чоң. Бирок ал кулагы чоң болсо, башка жери анча келбей калган. Мисалы арашан төп келген десек болот да. Салмагы моюнча азыр буюрса салмагы чоң койлор, чоң салмактуу койлордун породасын толуктайт. Анан сулуулугу да бар, чоңдугу да бар. Анан жайытта да, мына өзүңүздөр көрүп тургандай бизги жайытта эле жүрөт, кышты жайыт. Туупта эле сарайда болот. Козулар торолгондон кийин эле мына могу жерде кара тообуз бар. Ошол жерге жайылат, анан жайлоого чыгат. Буну күзүндө ошо сентябрда бир эле жолу кырктырам. Анан чекемиктер түшүп жармашкан убакта кыскасы эме кыркылык болот да. Ошончо көп жармашпайт. Ушул кой болжол менен сом менен айтайын, бир 300 миңден кем эмес. Ооба, сандан сапатка мисалы могу койдун азыркы салмагы бир 100 килограмм тегереги да. Мына жайытта жүргөнүндө эле. Мисалы 100 килограмм чыккан кой, 90-100 килограмм чыккан кой 50-55 кило эт берет. Жартысынан көбүрөөк берет да, ургачынык бир 53% ушундай эт болот, калганы. Анан мисалы мурунку койлор 20-25 кило, 30 кило чашып кетсе. Азыр могу жердеги жок деген кой 40 кило эт берет да. 40-45 кило. 35 килодан 55 килога чейинки эт берет десек болот. Жолда сүйлөшүп атканда айтып калдым, быйылкы жылы жазгы туутка тандадыңарчы. Эмнеси өтсө? Жазгы туут болгондо былтыр эртерээк тууган туу деле күн кечирээк жылып калдыбы же козулар эртерээк чоңоюп кетти. Баягы уже сүттүн пайдалуулугу уже жетишсиз болуп калат да, кой чоңойгон сайын. Анан көк чыга элек, ошондо жүн жеп баштайт, жыгачтарды кемирип, бардыке бирдекелерди, анан иштери түйнөк болуп, ошо бир аз маселе жаратып эле да.
Анан ошон үчүн быйыл ошо марттарда эле буюрса туа турган кылып болжолдодук. Ошоло болжолдоп атабыз. Ошо Арашан койлордун көргөзмөсү өтөт эмеспи? Кайка чейин бардыңыз? Канчанчы орундарда алдыңыз? Ошо Арашан пародасы түптөлгөндөн бери бир 2 жыл эле көргөзмөгө барбай калдым окшойм. Белгилүү себептер менен. Анан 24-жылы Талас областынын Арашан коомунун төрагасы болуп сайлашкан. Ошондо Өзбекстан Ташкентке бардык, Кыргызстандын булуң бутунун барып жагына эле бардык. Анан ошо көргөзмөлөргө баягы учурдан пайдаланып таластык эмеспи? Бир аз мактаныч да кошуп коёбуз жетишкендиктерибизди. Ата-энемдин батасы менен, үй бүлөмдүн, бир туугандарымдын жардамы менен, ушундай аке, инилердин, туушкандардын жардамы менен, албетте Алла Тааланын каалоосу менен дечи, баардыгы эң биринчи кезекте. Ошентип республикалык көргөзмөдө өзүбүздүн селекциядан чыккан кой менен чемпион болгон. Азыр аны да буюрса көрсөтөм. Ушундай. Анан кийин мисалы азыр көптөр эле ошон кеңирээк токтолуп кеткенге аракет кылайын. Арашан бул өңгө байланбайт да. Бир өңдүү болсо, орусча айтканда адына тонный болсо, бул Арашан деп саналат. Кулагы 17-тен башталат, ал 2-нчи класс болот. Ошентип анан 50 класска чейин бара берет. Моолардын денелеринин бүттүгүндө чип бар, клем карточкалары бар. Жылына кайсы кочкордон тууду, козсу кайсыл, ошолордун баары жазылат. Анан мына кызыл өң, кара өң, күрөң баардык Арашан. Негизгиси өзүнүн дене түзүлүшү түп келсе болуп десем болот. Мисалы ушул койлор токтон бийиктиги ушул жеринен ченелет, но терисинен 90 сантиметрдин тегереги бар. Мына койлор. Мисалы кулагын канча 22 болот болсо, 20 плюс деп койсок. Анан мынакей бул кара кой өзүнүн эмеге дегенде мына жалаң жайып да жүрөт. Мынакей атарный белгиси мына үстүндө чекенмеги дегенге. Дагы бир жолу ошону басып белгилегим келет. Арашан мына тоодо эле жүрөт. Мына биздики кышы жайы тууганда эле бир ай сарайдалып болду. Мына бул деле 90 сантиметрдин тегерегиндеги кой. Мынакей кулагы деле мына Арашан экенин түшүнүп тастасам. Рахмат. Учурдан пайдаланып бир аз мактана кетейин дебейинби? Бул кой баягы жана айтып атпадым беле, биринчи Алланын каалоосу менен болот баардык нерсе. Анан ата-энем батасы менен, бир туугандарымдын, үй бүлөмдүн жардамы менен ушул кой өзүбүздүн селекция. Ушул Грознойдо туулган, өзүбүздүн чарбада туулган, бул 2 жашында республикалык деңгээлдеги көргөзмөдө 2 жаш койлор арасындагы чемпион. Азыркы бою бир 97-98 болот болуш керек. Анан салмагы бир 130-140 килонун тегереги болсо керек. Мына ушундай мисалы бул кочкордой эле болуп турбайбы? Анан бул мен не дегим келет? Сандан сапат көтүңүздөр демекчимин. Жашы канчада? Жашы быйыл 4 жаш болот. Бул 24-жылкы республикалык көргөзмөдө биринчи место алган. Эл аралык көргөзмөдө өзүнүн жашы чоң койлор менен мелдешип, ал жерде 4-ч место алган. Мисалы бунун Арашан экен мындай түрү түсүнөн кандай болот экен түшүндүргөнгө аракет кылдым. Эми канчалык болду билбейм. Анан документалдуу түрдө мисалы мо чиптер текшергичибиз бар. Мисалы мо денесинде чыкты. Мына жерде 54-85.
Ал эмнеси? Бул денесинде чип катылган, ошол чип бунун плем карточкасында жазылган. Бунун мисалы өзүнүн аты жазылат, ат энеси жазылат, анан параметрлери жазылат. Чемпион койдун аты чемпион да, э? Чемпиондун аты Русалка. Русалка. Анан мисалы бул Кыргызстандагы бир 10 кой болсо, ошонун бири таласта десек болот. Ушул Аманбаев айылында десек болот. Ошону тастыктап, ошо сөз моюнча калып кетпесин, а? Аз метрге болжолунду ченеп койсок болот. 1-10 чейин чыгарсаң анан калганын. Калмыраталда этегинен ылдыйынан баштап. Бой канча болду? Аз. Мынаки серисинен ченелет да булчу. Мынаки бул желкеси, мынаки сериси. Болжолдуу да. Канчаны көрсөтүп турасыз? 97. 97-ни көргөзүптүр. Болжол менен ушундай да бой. Бул бирди тууган. Анан выставкага катыштырдык, ошо менен семиз болуп, ошо менен тууган жок. Быйыл буюрса туат деп азыр баккан жокмун да буну, семирткен жокмун. Өзү эле семиз. Өзүнүн дене түзүлүшү бул орто эт десек болот. Орто эт болгондо канча килограмм салмак, канча эт болчу? Бул койду эт кылып элестетким келбейт, анткени бул Кыргызстандагы 10 кой. 10 койдун бирөө десем болот. Бунун азыркы салмагы бир 130-140 кило чыкса керек. Бул 2 жашында 128 кило болгон. Мынаки бул негизги туут бизде март айында, анан жайында үйдө калган койлордон, ушундай кээ бир кошкорлордон пробный козуларды алабыз. Мынаки 3 күндүк козу. Бул козу 15 күндүк козу. Жайында кийин кандай козу өрөт болуп экен деп бир кочкорду кошуп көргөнбүз. Ушу. Түшкөн. Жамалсуу 2 жумалык козу. Бул жашка буюрса 2 жаш. 2 жаштык биринчи туут кой. Параметрлери өзүңөр көрүп тургандай.